Ынтымақ телеканалының эфирдік саатын бизнес башта программасы улантат. Саламатсыздарбы. Биз бул жолу бизнестин дагы бир жаңы түрү киреше алып келчү жаңы идеялары менен таныштырууну максат кылдык. Бүгүнкү темабыз жыпар жыттуу бизнес. Тагырагы кофе. Дегеле кофекана ачып каражат табууга болобу? Канча капитал жумшайсыз? Биз сүйүп ичкен кофе кандай пайда алып келе алат? Алдыңкы мүнөттөрдө биле аласыз. Барыбызга белгилүү, биздин эл чай ичкенге көнгөн. Жөн гана кофе ичип, коурашып отурганды каалагандар аз. Бирок убакыттын өтүшү менен кофе ичүү маданияты да өз куярмандарын топтоп жатат. Кофенин тарыхы жакынкы чыгыш өлкөлөрүнө таандык. Дале болсо анын так качан пайда болгону белгисиз. Ал эми азыркы тапта эң көп кофе ичкендер Америка Кошмо Штаттарында жашайт. Ал жактагы кофенин кайталангыс даамы бар. Себеби өрөөнү Гавай вулкандары калдыктарынын жанында өстүрүлөт. Кофекана ачууда эске алчу эң негизги эки жагдай бар. Биринчиси жайгашуу орду. Бул деген ишкерлик кызуу жүргөн жерлерге, мисалы сулуулук салон, спа борборлору, окуу жайлар, соода борборлору жана аэропорт, вокзалдардын тегереги. Көбүнчөсү студенттер жана кеңсе кызматкерлери бар жерге ачууга тырышыңыз. Анткени максималдуу кофе ичкендер мына ошолор. Экинчиси башка кофейнялардан өзгөчөлөнткөн концепцияңыз. Туура тандалган интерьер бул сиздин бизнесиңиздин ийгиликтүү, таанымал болушуна чоң жардам берет. Кофе бул элиталык ичимдик, андыктан атмосферада талапка жооп бергидей болушу керек. Өзүнүн бюджетине карап туруп эле кичинекей кофейня ачса болот. Бул бир. Кофенин сапаты жакшы болуш керек. Экинчиден, бирок дагы бир момент, азыркы учурда 100% кофейня жок. Бишкекте дагы андай кофейня жок. Бардык адамды кофейняга алып кире албайсың. Себеби кофе ичүү маданияты бардык адамдарды деле жок да. Ал жерде кофеси 180 сом турат экен или 150 сом турат экен, кымбат экен. Андан көрө барып туруп бир кафеге барып тамак жеп алган оң эмеспи дейт. Бир эле кофеси бир чашка ошончо турат экен деп айтышат да. Анан ошондуктан ал адамдарды кофейняга тартыштын кереги жок. Бирок биздин Ошто, Ош жергебизде бир адамдардын тобу бар. Алар кофе ичүүгө кызыгышат, алар ошол маданияты менен, ошол бир кофе болсо дагы, бир чашка болсо дагы ошонун даамын татып, жакшы ичүүгө өзүнүн эмеси бар да. Мындайча айтканда өзүнүн каалоосу бар. Ар дайым эсиңизде болсун. Сиз кандай бизнести жүргүзүп жатасыз? Кофекана ишкерлиги бул сатуу эмес, сервистик бизнес. Жөн гана кофе же чай сунуштабай, сапаттуу продукт менен камсыздаңыз. Жогорку деңгээлдеги тейлөө көрсөтүңүз. Анан албетте жылмаюу менен жагымдуу күн каалаганды да унутпоо керек. Кардарларга сиздин кофе ичүүчү түйүнүңүз шаардын ортосунда жайгашабы же өзгөчө форматта иш алып барабы айырмасы жок. Болгону даамдуу кофе даярдап, сылык спа тейлөөнү колго алсаңыз, кардарлардын көбү сиздики болот. Эмнеге дегенде ар бир адам өз тандоосунан рахат алгысы келет. Шаарды бир айланып жакшы жердин кофесин ичейин дегенде ондой жерлерди тапканга шарт кандай десем таба албадык. Анан ушундай Ошко келгенден кийин анан көп эле мына магазин прилавкадагы эле кофе болот экен. Ошол кофени биздин жарандарга сунушталат экен өзү. Анан биз өзүбүз жактан ошол бир инициатива көтөрүп, өзүбүздүн мына соучредителдер менен бул нерсени колго алып, бир сыра шаарды кыдырып, ушул нерсени кофени таппагандыктан ачайлы деп неме кылдык, чечтик. Анан бул кофе негизи көп деле мындай эртең эле прибыль бере турган тармак эмес. Себеби биз ойлойбуз, биз баштапкы кадамда турабыз. Дасыккан кофе түйүндөрүнүн администраторлору негизги каражаттын тең жарымы дайымкы кардарлардан түшөрүн айтышат. Демек, командаңыздагы бардык кызматкерлерге дайыма жылмайып жүрүүнү табыштаңыз. Сиздин кардар ким жана ал эмнени каалайт? Эң оңой жолу элдерден сурамжылоо жүргүзүп койгон дурус.
Негизинен заманбап кофеканаларга, көбүн эсе ресторандагы кызматтар муктаж болот. Баса белгилеп кетчү жагдай, бардык эле кофе демдөөчү жайлар бирдей боло бербейт. Бул бизнес көбүрөөк креативдүүлүктү талап кылат. Кофейня интерьерин тактап, тандап алган соң кезек жабдууларга келип жетти. Ал сөзсүз түрдө профессионалдуу болушу зарыл. Сизге эспрессо машинасы, фильтрлөөчү түрдөгү кофе машина жана башкалар керек болот. Кофе тармагында алганда бул профессионалдуу кофе машина. Бул кофе машина только Италияда профессионалдуу жасалат. Кофе машинадан сырткары кофе молка өзүнүн бир немеси болот. Бул кофейный зернону майдалап, ошол кофе машина саздап берет. Эң негизги ролдо кофеде кофе машина, кофе молка, лидогенератор. Ушул үч нерсе болсо жетиштүү. Статистика боюнча кофеканалардан кечкисин студенттер жана ар кайсы тармакта иштеген жаштарды кезектирүүгө болот. Изилдөөлөр боюнча мындай жайлардын негизги кардарларынын 20%-ын айымдардын маеги түзөт. Ал эми күндүзү көбүнчө ишкерлер келет. Азыр маанилүү жолугушуулар, тынч, атмосферасы жагымдуу кофеканаларда уюштурулуп калды. Палитрада ар кандай ар возрасттагы адамдар келет. Себеби биздин заведенияда кофеден сырткары жаштар, мисалы үчүн жаштар туристтер келсе, кенен отуруп кетет. Ондон сырткары үй бүлөлөр келет, өздөрүнүн туулган күндөрүн өткөзүп кетишет. Жаш балдарын отургузуп ойнотуп кетишет. Деги эле бир определенный бир жеке бир возрастка байланбайбыз да. Биринчи ирет кофе ичүүчү жайын ачып жаткандардын баары эле жакшы персонал тандоодон кыйналышат. Өз ишин мыкты билген жардамчы же башкаруучуну табуу татаал. Мындай учурда сиз бул кызматты өз мойнуңузга алганыңыз жакшы. Ошондой эле бир канча официант, бар кызматкери жана кофе кайнатуучу киши керек болот. Барда иштеген сотрудниктер негизи өздөрүнүн опыттары менен келгендер бар, иштеп келгендер, мага окшой эле Россияда иштеп келгендер бар, биз опытта келгендер бар. Алар опыты жок адамдарды өзүбүз үйрөтүп алганбыз. Анан опыты бар адамдар келип эле иштеп кеткен. Негизи бул жакшы көрүнүш. Персонал алыш үчүн өзүбүздүн шарттарыбыз бар. Биз мүмкүн болушунча конокторго өтө даярдалган, жакшы бир квалификацияны алган, өзүбүздөн эле үйрөнгөн адамдарды гана жолотобуз. Себеби официант болобу, бармен болобу, булар биздин заведениябыздын жүзү. Кофейня ачкан соң сиз бир аз татаал, атаандашы көп чөйрөгө түшкандыгыңызды да сезе билишиңиз керек. Жоопкерчилик, сапат, мыкты тейлөө сиздин негизги куралыңыз. Дамсыз кофе начар тейлөөнү эч бир кардар кечирбейт. Алдыда дал ушул чөйрөгө жаңыдан аралашып жаткан бизнесмендерге кеңештер топтому. Ишим алдыга жылсын десеңиз, келген кардарлардын да көңүлүн ала билиңиз. Мисалы, өзү менен кошо ичүүчү идишин алып келгендерге канчадыр бир пайыз жеңилдик көрсөтсө болот. Мында жуулуучу идиш аякты үнөмдөй эле калбастан, кардардын кийинки жолу да келүүсүнө үмүт бересиз. Ошондой эле татаал буйртмаларга да дайыма даяр туруу керек. Ар бир кардардын мүнөзү эле эмес, каалоолору да ар башка. Кофенин баасын ошол чашкан эл айтса дагы арзандатыштын кереги жок. Себеби ал биринчиден өзү кымбат келет. Экинчиден кофейняга кирип отуруп адам тамак көп жей бербейт. Кофени алып ичип отурат. Бирок ал столду, ал 2 кофе алса дагы ал столду ал 4 саатта отурат да, сүйлөшүп, башка жумуштарын кылып. Ошондуктан арзандатыштын кереги жок. Үчүнчүдөн целенаправленно деген мындай, кандай десем, так ошол кофе ичүү маданиятын түшүнгөн адамдарга реклама жасаш керек. Бул оңой эле болот, арзан болот. Интернет аркылуу кофе ичебиз деп чет өлкөлөрдү көргөн адамдар, ошто деле көп чет өлкөлүк адамдар бар өздөрү. Аларга интернеттен эле аларга ар бирине чакыруу жөнөтүп койсо болот.
Ар бир иштин өзүнө жараша рахаттуу жана түйшүктүү жактары бар. Биз сөз кылып жаткан кофени да жөн гана ичип койгонубуз менен даярдалуу жолун ар бирибиз эле биле бербейбиз. А мен бүгүн жөнөкөй кофе эмес, көбү сүйгөн коз капучино демдеп көрдүм. Азыр биз келген кардарларга кофе даярдоочу баристада турабыз. Мага азыр кофе даярдаш үчүн Мырза аттуу жигит жардам берет. Эң эле даамдуу жана сапаттуу кофе кантип даярдалат? Чогуу көрөбүз. Капучино бул сүт аралашкан жөнөкөй кофе. Ага ысык сүт кошулуп, бети көбүк менен коздолуп берилет. Үстүңкү көбүгү ичимдикти бирдей температурада сактап тура алчу күчкө ээ. Бул кофе түрү көлөмү 150 мл чөйчөктө берилет. Азыр эң эле кыйын процесс кофенин үстүнө сүрөт тартып көрүш керек экен. Кофени даярдап бүттүм. Азыр даамдап көрөм. Кыйгыл болуп калыптыр. Конкурент болсо, наоборот, бул любой эле иш алдыга жылат да. Конкурент болбосо, мындай жумуш алдыга жылбайт. Биздин баштайбыз, жумуш баштайбыз деген ишкерлерге, баштапкы ишкерлерге кеңешибиз. Коркпой баштай бериш керек. Любой эле жумуштун өзүнүн погрешности болот, любой эле жумуштун өзүнүн кыйынчылыктары болот. Буга коркпош керек. Бүгүн болбосо эртең болбосо бүрсү күнү болуп, бул барып эл көнгөндөн кийин өзүнүн бир мөмө жемиштерин алып келет. Биз атаандаштарга наоборот ачыкпыз. Эгер бизге бир кеңеш менен кайрылган болсо, биз кеңеш берип, ачабыз десе биз наоборот сүйүнөбүз. Себеби атаандаштык бул жакшы конокторго, клиенттерге жакшы условияларды түзүп берет. Себеби биз ордубузда турбай эле бир биз дебейбиз. Бизнестин бул түрүн баштайм дегендер адегенде патент алыш керек. Патент болосуз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз бүгүн кантип кофе жайын ачса болот, ушул тууралуу берүү алып бардык. Айтылган кеңештер сиздин керегиңизге жараган болсо, кубанычтабыз. Сиз тараптан да сунуш пикирлер болсо күтөбүз, төмөндөгү даректерге жазыңыз.